Ата айтсаңыз кызыңыз боюнча өзүңүздүн пикириңизди айтып бериңизчи. Kızım 2 gün burun şu жерге магазинге чыга калгандан şu жерден алып качып кетти. Анан мен милицияга звонок кылып, эмне ошодон милициялар келди. Анан атарынын кадери кууп бардык артына. Анан ал милициялар айтты, бирок Сосновкага звонок кылды, посторго. Ушундай серебристи сиеп, ушундай машинаны кармагыла, ушундай эмне кыз алып качыптыр. Анан алар айтты, кайтып ровдуга барып, заявление жазып, арыз жазып, документание кылып анан эмне кылайлы, все равно өткөйт деди. Ал ровдуда 1-2 саатча кармалып калдык. 2 saat, анан 1-2 saatтай болуп калгандан кийин тияктан звонок келди Сосновкадан. Кызыңыз алып качкан баланы кармадык, болгочтуп, эмне Кара Балтанын ровдусуна келе бериңиздер, кызыңызды алып кетиңиздер деди. Анан мен ал тергөөчүгө айттым, ал гаишник алып келип, тергөө ровдуга алып келип тапшырыптыр да экөөнү. Тергөөчү анан мага звонок кылып атпайбы, кызыңызды алып кеттиңиз, ушундай бизде деп. Анан мен кызыма берчи телефонду дедим. Анан кызыма берди телефонду. Кызым менен сүйлөштүм, кызыма айттым, кандай кызым, эч жериң кайрып сайрып, эмне повреждение болбодуңбу десем, жок ата, баары жакшы деди. Насыл барам кызым дедим. Беловодская жеткенде бир жолу чалды апасына. Апа келе атасың. Анан ошондон өчтүк эле апа. Көрсө, бул милициялардын чалакылыгы. Ал гаишник келип тапшыргандан кийин ал баланы осмотр кылбаптыр, кайра экөөнү бир комнатага сүйлөшүп алгыла дептир. Мен оюмча ал бала акча неме кылган мурда тергөөчүгө. Биз экөөбүз жакшыбыз, ата энеси каршы болуп атат. Сүйлөшүп алайлы деп тергөөчүнү алдаганбы. Анан экөөнү бир немеге кабинетке камап коюп, неме кылып турду. Стап чегип кетип, анан ал ичинен култап алып, ошо ачпай сая бериптир да. Кирпегине сайыптыр, жүрөгүнө сайыптыр, ичине сайыптыр. Мен түнкү саат 3-кө бери ошол жерде ровдуда турдум. Милициялардан сурасам, тиги бала баягы кармаганда нападение кылган экен. Гаилер кичине уруп коюптур, ошо баланы алып алайлы деп мен алаксытып түнкү саат 3-кө бери жүрдүм. Анан көрсө, менин кызым экен ал баланы жаракат албай эле. Анан саат 3-төн өткөндө анан милициялар токтоду, начальник милициясы келди. 10 чакты милиция келип кабинетине чакырып, "Баке, сабыр кылыңыз, ушундай болуп калды" дейт. Анан мен айттым, кандай силер ушу неме кылса осмотр кылбадыңар десем, тергөөчү жооп берет байке. Ушундай болуп калды дейт. Ал тергөөчү чыгып кеткенде эничине кутуп алып, кызымды сайып, даже кечээ моргтон алып келгенде көрбөптүм. Азыр чын карасам, бул кызым болуп кеткендир 15 күн мурун. Нурлан аттуу балага көкүрөгүнө жазып коюптур пычак менен. Пүлүспү дептир, крест кылыптыр. Сабыр кылыңыз. Аябай кыйналып кетти. Мындай неге закондун жооп бериш керек бул баланы.